ушул жерде алган балким бир-эки пайдалуу инструменттер, бир-эки пайдалуу ойлор. Чакан жана орто бизнести түзүүнүн өзгөчөлүктөрү жана бизнес план түзүүнүн эрежелери деген аталыштагы өткөрүлүп жаткан бул семинар ишкерликти колдоо борбору тарабынан уюштурулду. Ага шаар аймагындагы ишкерлер катышышты. Аларга ишкердикти баштоонун жолдору үйрөтүлүп, маалыматтар берилди. Биз жаш ишкерлерге аябагандай колдоолор көп болот. Ушундай тренинг семинарлар өтүп турат. Мындан ары дагы байма-бай өтүп турса аябай сонун болот. Бул жерде бүгүнкү тренингден биздин алабыз деген максатыбыз биздин жүргүзүп жаткан ишкердигибиздин, жаңы баштаган ишкердигибизге көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алабыз. Ишкерлерди колдоо, аларга жакындан көмөк көрсөтүүгө багытталган бул долбоор өлкөнүн башка дубандарында дагы ишке ашып келүүдө. Бизнести жүргүзүүдөгү жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатууга багыт берилип, окутуулар жүргүзүлдү. Бул тренингдин негизги эле максаты ошол ишкердүүлүктү өнүктүрүү максатында ошо Жалал Абад облусундагы ишкерлерге атайын уюштуруп атабыз. Бул тренингди ошол бизнес ассоциация ЖИА жана анын өнөктөшү Европалык коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси менен биргеликте уюштуруп атабыз. Өлкөнүн экономикасын жогорулатууга өз алдынча салым кошууну каалап, бирок иш баштоодо кыйналган адистер үчүн мындай окутуулар ыңгайлуу шарт түзө алат. Ишкер болоюн деген жарандардын баягындай көйгөйлөрү бар да. Анткени баягы кантип ишкердикти баштасам, кайсы түрүн тандасам, же болбосо жүрүп аткан бизнесте баягындай бир салыктык маселелери боюнча көйгөйлөр пайда болот. Ошондой эле ишинин өзүнүн баягы кызматкерлер менен ортосунда көйгөйлөр пайда болот. Ошол учурларда баягы эмгек келишимин туура түзүү, талаш тартыш маселелер пайда болгондо ошолорду туура баягындай укуктук негиз менен чечүү көйгөйлөрү бар да. Өндүрүш планды түзүү, ишкердикти жөнгө салууну үйрөтүүдөгү бул окутуу Жалал Абад шаарында 2 күнгө созулмакчы. Натыйжада катышуучулар актуалдуу маалыматтар менен бөлүшүп, орто жана чакан бизнести түзүүнүн өзгөчөлүктөрүн өздөштүрө алышат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.